Жараткан Аллах субханаху ва таала Хижр сүресинде мынакей ушул ыйык Кур'ан Каримде Аллах субханаху ва тааланын өзүнүн сөзүн «Инна нахну наззална зикра ва инна лаху хафизун». Биз бул Кур'ан Каримди түшүрдүк жана бул Кур'ан Каримди биз өзүбүз сактайбыз деп жараткан Аллах таала өз кепилдигине алып жатат. Жана Аллах таала айтат: «Ва лакад арсална мин qablika fi shi'il awwalin». Илгерки коомдорго, илгерки элдерге дагы о Мухаммад сенден алдын элчилерди жөнөткөнбүз. Элчилерди жөнөткөнбүз. Эмне үчүн жараткан Аллах таала адамдарга, калктарга пайгамбарларды жөнөтөт? Эмнеге? Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримде айтат: «Ва ма кунна муаззибина хатта наб'аса расула». Биз элчи жөнөтмөйүнчө жөндөн жөн адамдарды азапка салбайбыз. Мына Аллах субханаху ва таала, урматтуу бир туугандар, биздин чоң бактыбыз, биздин бактылуулугубуз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болуп калгандыгыбыз. Биздин колубуздан мына Аллах тааланын ушул Кур'ан Карими китеби келип бизге нур болуп, бизге жарыктык болуп, биздин бүтүн дүйнө жашообузду, биздин ички руханий жашообузду жарыктатып, нурдатып турганына Аллах таалага чексиз шүгүрлөр. Эгерде таптакыр ушул динди билбесек, эгерде Мухаммад алейхиссаламдын шариаты бизге жетип келбегенде кандай деген жашоо кечирмекпиз? Инсандын табиятындагы, бул жаратылышындагы салынган ошондой бир күчтөр бар. Жараткан Аллах субханаху ва таала айткандай: «Фаалхамаха фужураха ва тaqwaha». Бул инсандын ички дүйнөсүндө чоң бир муктаждык бар, талап бар, руханий талап бар. Мына ошол руханий талапты, ошол сырттан болгон жардамды, күчтү биз кайдан алмакпыз? Албетте таштарга, отторго, асмандагы жылдыздарга сыйынып, мына ошентип өзүбүз жооштуп, бул дүйнөдөгү бизге жүрөктөрүбүздөгү пайда болгон сырдуу, жоопсуз болгон суроолорго биз мына ошол нерселерге таянып жашоо өткөрүп, шаманизм менен биз жашообузду өткөрмөкпүз. Урматтуу бир туугандар, жараткан Аллах субханаху ва таалага биз алхамдулиллахи хадана ли хада ва ма кунна линахтадия лаула ан хадана Аллах. Жараткан Аллах таалага чексиз мактоолор болсун. Бизди ушул туура жолго салып койгон үчүн. Эгерде Аллах бизди ушул жолго салбаганда, биз өзүбүзчө бул жолду тапмак эмеспиз деп Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз. Жараткан Аллах кийинки аятында: «Ва ма я'тихим мир расулин илля кану бихи ястахзиун». Кандай арман, кандай арман. Аллах субханаху ва таала адам затына мээримдүүлүк тартуулап, мына ошол адашып жүргөн инсандардын жашоосуна нур чырак кылып, жарыктык кылып, мээрим кылып жөнөткөн пайгамбарларын Аллах мынакей мынтип айтат: «Ва ма я'тихим мир расулин илля кану бихи ястахзиун». Кайсыл бир элчи аларга келбесин, илгерки коомдорго, кану бихи ястахзиун. Бул элчинин булар мыскыл тамаша кылып маскарага алышчу дейт. Ар бир эл өзүнүн жашап жаткан жашоосунда келген пайгамбарын эч качан кол жайып, кучактап, келиңиз деп төргө откоруп, сыйлап күтүп алган жок. Пайгамбарларды маскара кылып, мыскылдап күтүп алышты. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү урматтуу бир туугандар, Алланын жолунда Кудайдын пайгамбары, ыйык инсандары болгон адамдардын милдетин аткарам деп, Аллах субханаху ва тааланын ушул нур жарыктыгын карапайым калкка жеткирүү милдетин мойнуна алган даават болсун, таалим болсун, мына ошондой түйшүк калк тараптан кездеше берет. Душмандыктар, көрө албастыктар, маскаралар, же болбосо түрдүү дагы адамга түрдүү ат менен лакаптарды жабыштыруу. Ла таттабиу хутуати шайтан. Шайтандын кадамдарын артынан ээрчибегиле. О ыймандуу адамдар, шайтандын кадамдарынын артынан ээрчибегиле. Эмне үчүн? Шайтан фа иннаху я'муру бил фахшаи вал мункар. Шайтан уятсыз жана жагымсыз нерселерге кайтарып түртөт силерди. Казалика наслуху фи кулубил мужримин. Мына ушул мужрим болгон, капыр болгон инсандардын жүрөктөрүнө биз ушинтип салып коебуз. Алардын, урматтуу туугандар,
илгерки доордогу жашаган адамдардын пайгамбарларына каршылык көрсөтүп, өздөрүнүн Алланын сөзүн алып келип тартуулап келген пайгамбарларга душмандык кылган ошол доордогу жашаган капыр менен 1400 жыл алдын жашаган пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга каршылык кылган капырдын ортосунда жана бүгүнкү 21 кылымдагы динге каршы болуп душмандык кылгандын эч кандай айырмасы жок, урматтуу бир туугандар. Кадалика наслукуху фи кулубил мужримин. Капыр менен мужримдердин жүрөгүндөгү болгон ойдарды, алардын бир оорусу, илдети бир, алардын бара турган мекени бир, ал тозок. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Алар ага ишенишпейт. Алдыңкылардын сүннөтү дагы ушундай болгон. Алдыңкылардын дагы адаты да ушундай болчу. Капыр инсандарга иман келтирүү, ишенип коюу бул шунчалык бир оор турат. Инсандын жүрөгүн эгерде жараткан Аллах Таала ачып, ошол жүрөккө Кудайым ген кылып туруп бир бекен бир иман тартуулап салып койбой турган болсо, бул инсандын жүрөгү хидаятты кабыл алышы кыйын, түрдүү шылтоолор табыла берет. Жараткан Алланын аяты керемет. Кийинки аятына көңүл бурабыз. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. Жараткан Аллах айтат. Эгерде бул инсандардын баягы ушул жүрөгүнө капырлык отуруп калган, адам бир жолу жашайт, адам бул материя, бул өлгөндөн кийин биз жок болуп кетебиз, биздин рухтарыбыз тигиндей паландай деп жашоо кечирген инсандардын жүрөгүнө иманды киргизип коюу абдан оор. İnsandın kolundan gelbey. İnneke la tehdi men ahbabte velakinne Allah yehdi men yasha. Sen sүйгөн adamыңды дагы туура жолго сала албайсың. Жараткан Аллах каалаган пендесин туура жолго салат дейт. Жараткан Аллах мына ошентип капыр болуп жүрөгүндө таптакыр иман болбой турган болсо, динди жек көрүп жашай турган болсо, тегерегиндеги ушул мусулман жашоо кечирип жаткан мусулмандарды жек көрүү, алардан жиркенүү сезим менен жашап, аларды кандайдыр бир арттагы калган бир калк сыяктуу көрүп жашаган инсандардын жүрөктөрү иманды кабылдабай турган болсо, Аллахка болгон ишеним болбосо, эртеңки күндө тозок менен бейиш бар экендигин, жана ал тозок менен бейиштен алдын кыямат күн болуп, элдин баары жараткан Алланын алдында суроолорго жооп берип, жашоосундагы кылган нерселерине жооп бере турган кез болот, ошого турушубуз керек деген күнгө ишенбесе, бул инсандарга эч кандай башка дала жок. Эч кандай бул чара жок бул инсандарга. Жараткан Аллах айтат: "Валау фатахна алейхим бабан минас сама", асмандан эгерде буларга бир дарбазаны биз ачып койсок, фаваллу фихи я'руджун, баягы асманга бул адамдар көтөрүлүп учуп баратса дагы, лакалу иннама суккират абсаруна бал нахну каумун масхурун. Асмандан Аллах шунтип дарбаза ачып, ошол дарбазанын ичине адамдар, ошол жүрөгүндөгү иманы жок инсандар учуп денеси менен көтөрүлүп бараткан болсо дагы, алардын айткан сөзүн жараткан айтат: лакалу иннама суккират абсаруна. Биздин көздөрүбүз өз жайында эмес булар. Биздин көздөрүбүз өзүнүн касиетин бир башкача болуп баратат. Көздөрүбүз бир мас болгон сыяктуу. Инна бал нахну каумун масхурун. Биз сыйкырга учурап калдык. Бул сыйкыр, бул иллюзия, бул болгон нерсе эмес, бул фокус деп айтышат алар, дейт жараткан Аллах субханаху. Таң калыштуу урматтуу бир туугандар, мисалы биз өзүбүз адамзат болуп туруп, мисалы аксакалдар жашоосунда өйдө ылдыйды көргөн, жакшы жаманды көрүп башынан баардык нерсени өткөргөн аксакал, жашоодо эч нерсени көрбөгөн, зака жебеген жаш балдардын кылган кылыктарын, алардын бараткан жолун карап туруп: "О балам, ошол нерсени кылбагын, бул сени жакшылыкка алып келбейт" десе, бул жаш бала
кулакка дагы илбейт ошол сөздү. Эмне үчүн? Ал бала үчүн көзүнө кооздолуп турат. Ошол нерсе жакшы болуп көрүнүп турат. Кантип эле ушул нерсе жаман болсун дейт. Бирок аксакал башынан өткөргөн ал нерсени. Ошондуктан бизде айтмай сөз бар эмеспи? Аксакалды угуш керек. Ал өмүрүндө көргөн ошол нерсени. Аксакалды ошон үчүн айтабыз. Бирок бул ошол нерсени билген жок. Ошол сыяктуу урматтуу бир туугандар, мына ушул жараткан кудуреттүү Аллах инсандын табиятын, инсандын психологиясын жараткан Аллах Таала адамдын эмнени каалап жатканын жана эмнени каалашын билген кудуреттүү зат булардын хидаятка келбестигин, канчалык инсандар аракет кылбасын, эгерде булардын алдында ушунчалык бир укмуш нерсе болуп баратса дагы, ошол укмушту дагы мынакей сыйкыр деп булар сөз табышты. Сыйкыр деп сөз табышты. Бүгүнкү күндө урматтуу бир туугандар, дүйнөнүн жер жүзүндөгү табигый болуп жаткан өзгөрүүлөр, табигый кырсыктар, жер титирөө, же болбосо суу ташкындары, мына ошого окшогон нерселердин баарына имандуу инсандар ошол нерселерди кандайдыр бир жараткан кудуреттүү Аллах Тааладан болгон бир кандайдыр ишаратты көрүшсө, жүрөктө иман болбогон инсандар мына ошол табигый көрүнүштүн илимий себептерин изилдеп ошол нерсени чыгарат. Туура. Жараткан Аллах субханаху ва таала ошол табигый кырсыкты алып келсе, ал табигый кырсык илимий себеп менен пайда болот. Физиканын закондоруна карама каршы нерсе бул жерде пайда болбойт. Ошол нерсени дагы бул нерсени көрүш кыйын болуп калат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бул аяттардан ушул алхамдулилlah жараткан кудуреттүү Аллахка дагы эле бир чексиз шүгүрлөр деп, Кудайга шүгүр деп айтабыз. Эгерде ошол кайсарлардын арасында өзүбүз ошолордун катарында өзүбүз болуп калсак, мисалы ошондой инсандардын арасында өзүм мен болуп калсам кандай болмокмун деген бир Кудайга шүгүр, Аллахым ошол өзүн таанытып, жараткан Аллахым өзүн таанытып, бул дүйнөдөгү биздин негизги бараткан курсубузду Кудайым көрсөтүп койгондугуна чексиз шүгүрлөр деп айтабыз. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү күндө көпчүлүк ушул адамдарыбыз ушул албетте ыйман толугу менен кирбегендиктен, ошол ислам дин тууралуу бир маалыматтар толук бир элибизге жетпегендиктен, мына ошондуктан урматтуу бир туугандар, бир ошол ыйман дагы эле кирип келелек да. Мисалы, СССР маалында деле урматтуу бир туугандар, адамдардын аң сезимине ушундай нерсе сиңип калган. Казак болсо, кыргыз же өзбек же тажик болсо, булар мусулман деген. Мусулман деп сиңип калганда биздин кан тамырыбызда. Ошондуктан туугандар, ар бир нерсенин аты болсо, демек ошол ат дагы өзүнүн затына жараша ат болот да. Мусулман дегенде, демек бул мусулмандын дагы бир кандайдыр бир талаптары болуш керек да. Мусулман деген ал жөн эле бир ат мененби, же болбосо мусулман дегенде ал бир гана ошол кыргыз, тажик, өзбекке таандык болгон, улут болгон үчүн мусулманбы? Ошондуктан мына ушул жердеги кичине бир баягы туура эмес түшүнүктөрдү биз жоюу үчүн албетте ошол исламдын чыныгы баалуулугун киргизишибиз керек. Анан көптөгөн бүгүнкү күндө урматтуу бир туугандар, мына ошол жашоодо ушул ислам динибиз кандайдыр бир арттагы калып бараткан бир дин сыяктуу, дагы бул бизде кеңири жайылып калган эскичилик деп коет эле. Эскичилик деп, урматтуу туугандар, бул эскичилик дегенде бул артта калган нерсе болбосо, бул деген ыйман менен гана жашоо кечирүү. Исламдын талабы мына бүгүнкү ушул илимдерди, наукаларды изилдеш керек, үйрөнүш керек. Инсан деген биологияны да үйрөнүш керек, инсан деген физиканы үйрөнүш керек, инсан деген ушул бардык ушул инсандын жашоосуна, бул дүйнө жашоосуна керек болгон нерсени баарын үйрөнүш керек. Бирок бул дүйнөсүнө, ошол наукалардын баары бул дүйнөсүнө жана акыретине да пайдасы бар албетте. Ошондуктан негизи жүрөктөгү ыйманды инсан
unutпаш керек. Өзүнүн руханий жараткан менен байланышы бар экендигин унутпаш керек. Өзүнүн чыныгы ата мекени бул инсандын. Аллах субхана таала жараткан биздин атабыз, энебиз булар жаннаттан куулуп ошол шайтандын тилине кирип, жаннаттан булар жерге түшүрүлгөн. Ошондуктан чыныгы биздин ата мекен бул жаннат. Чыныгы биздин бара турган жерибиз бул жаннат. Бирок инсандар өзүнүн мекенин тандабастан башка жакты тандагандар, албетте алар мынакей ошол шайтандын артынан ээрчип тозокко кирип кетишет. Мына ошол тозок алардын мекени. Ошондуктан урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө ошол жаштарга дагы айтып кетип элем, ислам дини бул жүрөктөгү болгон иман сезим, жүрөктөгү болгон мусулманчылык, урматтуу бир туугандар, жүрөктөгү болгон иманыбызды биз ушундай билишибиз керек. İnsandın denesi jana insandın içindeki ruhu Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytkanday فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي Adamdın denesini jasagandan soň deyt, jaratkan Allah نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي men ruhumdan, canımdan berdim deyt. Demek insanda ruh var, can var. Bul ruh menen can ekөө birikкен кезде bul insan тирүү адам, bul жашоо. Эгерде инсандан рух ажырала турган болсо, bul insan биологиялык өлүмгө учурайт дагы, bul insan өлдү эсеп. Өлдү, алып барып жерге коюп көмөбүз. Ал эми, урматтуу бир туугандар, bul жашоодогу инсан ошол руху менен, жаны менен, денеси менен болсун, bul жакта иман турат эми. Bul иман insandın ruhani dünyasına bolgon azık bolçu. Demek ruhani dünya menen bul birikкен кезде bul ruhani tiri adam bolup жашайт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бүгүнкү күндө айтабыз, кайсыл бир идеология жүрбөсүн, кандай дүйнөдөгү көз караштар болбосун, кандай агымдар болбосун, эң негизи имандуу инсан Аллахка болгон ишенимин, акырет күнгө болгон ишенимин, тозок менен бейишке болгон ишенимин бул инсан жоготпош керек. Эгерде иманды жүрөктөн суруп салса, демек бул инсан биологиялык өлүмгө учурабаса дагы, руханий өлүмгө учурайт дагы. Бул дүйнөдө бул айбандардан эч кандай айырмасыз жок жашоо кечирип калышы мүмкүн. Жараткан Аллах Таала айткандай: "Лахум кулубун ла яфкахуна биха, ва лахум а'юнун ла юбсируна биха, ва лахум آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون." Eç nersени түшүнбөгөн жүрөктөрү бар, укпаган кулактары, көрбөгөн көздөрү, айбандар сыяктуу, балким айбандардан дагы төмөн. Алар кайдыгерлер дейт. Жүрөктөгү иман жок кайдыгерлер. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, Аллахым дагы бир ирет биз чексиз шүгүрлөрдү айтып кетебиз, ушул бизге берген хидаят үчүн. Alhamdulillah. Тугандар, ар бир адамдын жашоосу, эч ким убакытты токтото албайт. Жашоо бул кете берет, токтотуш кыйын. Ошондуктан иман менен жашаганды аракет кылайлы.